Бүгүн Бишкек шаарында 1-октябрь эл аралык карылар күнүнө карата жүрөктөн жүрөккө аттуу жарманке өтүп жатат. Эмесе жарманкеге чогуу көп бололу. Кол өнөрчүлүк боюнча ушуларды жасайм балам. Аяк буяга бир 20 жыл болду ушуну жасаганыма. Мына комуз, мына кеселер, чөмүч, кашык, ушуларды бүт ата-бабаларымдан калган нерсемни үйрөнүп, өзүм ушуларды такай жасап келатам. Көчмө оюнга 5 жолу бардык келдим. Эң сонун негизи эле буларды жасаганда сиз мындай эргүү, рахат алсаңыз керек, э? Кане бул эргүү да, муну жасап алсаң башың ооруйт. Көнүп каласың, үчүн жасап чапкылаң келет. Бул кесип да балам. Буларды сиз каяктан табасыз, кантип аласыз ушул керек нерселерди? Материалдарын сатып алам. Немеден? Сарт алжыктан. Жаңак, эмелерди ошо жактардан алам. Анан ошо жерден алып, муну кургатып, муну эң жок дегенде 3 жыл кургатыш керек, мыналар жарылбас үчүн. Мындагы ыгы бар да балам. Суу эле алып келип койсоң, мына эмени апарганда эле жарылып калат, ысык нерсе куйсаң. Демек буларга 3 жылдан ашык убакыт болгон турбайбы? 3 жылдан кем болбойт да. Анан кургаганда гана алып чыгам. Ал эми бааларычы, мисалы азыр бул жерде көрүп жатабыз, 1000 сом, 3,5 миң сом, бул канча дейт? 400 дейт. Негизи эле кантип баа коесуз? Эми ошо өзүм иштегенге эмеме карап эле баа коюп коем да азыр. Мээнетке жараша, кеткен убакытка, анан материалдын чыгымына жараша. Ошол эле балам. Ал эми сатып алуучулар? Мына 1 айда зор кылыптым мына. Уручная работа мыналар бөлөт. Ал эми сатып алуучуларчы негизи эле суроо талап кандай? Жакшы эле алат. Жакшы эле алат балам. Кимге жакса алат, жакпаса жок. Азыр бүгүн атайын ушул иш-чара өтүп жатат, көргөзмө өтүп жатат. Кызыгуулар кандай элдерден? Эми элдер келип сурап атат, кээ бирлери алып кетип атат анчамыз. Ошо балам, болуп атат, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү иш-чарабыз негизи эле бүгүн эртең менен пресс-конференция берип дагы айтып кеттик. Октябрдын 1-нен 10-уна чейин Кыргызстанда чоңдургоо билим берүү жумалыгы өтүлүп жатат. Биз негизги уюштуруучу жана демилгечи катары ушул багытта иш алып барабыз. Ал эми бүгүнкү иш-чараны айта кетсек, карылар күнүнө арналган ошону менен эле биз менен өнөктөш катары биргеликте өтүп жатат. Бул жакта шахмат ойноо боюнча турнир болот. Бир топтогон бий топторду чакырдык, алар бул жакта өздөрүнүн бийлери менен чыгып атаандашып жатышат. Ошолордун баарын эске алсак, булар баары баягы жашы жетип калган биздин апалар, чарчабай, талыкпай бүгүнкү күндө билим алып, ар дайым баягы трендте болгонго аракети менен жүрүшөт. Почему мы поддерживаем данное мероприятие и считаем это очень важным? Потому что очень важно для пожилых людей сохранить уверенность в себе, сохранить жизненный потенциал, и во многом этому помогает обучение. Мы поддерживаем программы обучения, образования для людей пенсионного, предпенсионного возраста, поддерживаем различные программы по национальному ремеслу, по компьютерной грамотности, по любым другим программам, которые важны и интересны для людей пожилого возраста. И все-таки очень важно поддерживать людей пожилых, их вот в тонусе, чтобы у них было стремление к жизни,
стремление к развитию. И таким образом это же влияет на атмосферу в семье. Обучаясь, они также стимулируют обучение и детей своих, и внуков, да, показывают свой такой пример. И, конечно, через обучение они через программы здравоохранения могут следить за своим здоровьем, через программы культурного развития, вот, творчески развиваются, как мы сегодня видим, танцевальные коллективы. Вот. И, конечно, сейчас мир цифровых технологий очень важно для пожилых людей научиться обращаться, да, с различными гаджетами, вот, цифровые услуги теперь, цифровые платформы, для них это все очень важно. И поэтому все-таки мы придерживаемся принципа обучения на протяжении всей жизни. И обучаться должны не только молодежь, не только дети, но и в любом возрасте. Это очень всегда важно и полезно. Мен айтып кеткенде эле 4 жыл болуп калды. Биринчи мен келгенде эле пенсияга чыккандан кийин эле телефондон караштырып каякта эмнелер бар экен биз үчүн биз курактуу элге эмдесем Кызылай кому иштеп атыптыр. Анда пандемия уже өтүп кеткен да, кээ бир организациялар иштебей эле жүргөн да. Мен Кызылай кому иштеп атыптыр. Анан Кызылайга чалсам айтышты, бизде азыр только скандинавская бар деп. Калгандары азыр жакшы иштейлик пандемиядан кийин деп. Анан мейли мен келе берейин деп скандинавская келдим. Анан баягы волонтер болсо болот экен депчи. Анан волонтерго кирдим. Волонтер болуп азыр инструктор первой помощи, инструктор инфосессии, ошондой волонтер болуп жүрөм. Бүгүн болсо карылардын күнү, баягы Кыргызстандын баарын, биздин чоң элерибизди, чоң алапарыбызды, чоң аталарыбызды баарын куттуктайбыз. Баарыңарга ден соолук болсун. Баарыңар мындай бирдеме кызыксаңар, өзүңөргө эле жакшы болот да. Мисалы үчүн Кызылай коомуна келсеңер, көп кызыктуу кружоктор бар. Ошол жака келип өзүңөрдүн бир мындай творчествоңарды көрсөтүп кетсеңер болот да, өзүңөрдүн настроениеңарды көтөрүп кетсеңер болот. Кичине өзүңөр жашыңарды мындай кызыктуу кылып, кетсеңер болот. ар кандай түскө боеп, Ошо түстүү кылып койсоңор болот да, өзүңөрдүн жашооңордучу. Азамат, сизге суктанып турам. Негизи айрымдар десек болот, 60 жаштан өткөндөн кийин же балким 50 жаштан өткөндөн кийин мындай карыдым, болду, мындай жашоо бүттү дегендей дагы ойдо болгондор да бар да. Аларга кандай бир кеңеш, сунуш айтат элеңиз? Эми небере бала деп эле жүрө берген болбойт да, өзүңөр үчүн да кичи жашасаңар болот. Жок да, эми 5-6 жыл хотя бы. Ошон үчүн бияка келсеңер, бизде бир жакшы мындай үлгү ала турган бир адамдар бар да. Мисалы үчүн бизде 91 жаштагы бир чоң апабыз бар да. Бизге деле чоң апа деп болуп калат да. 91 жашта ырдайт, бийлейт, скандинавская ходьбага кирет. Өзүңөрдү элестетип көрсөңөр, кандай сонун да. Андай кишилер бизде көп. Бизге келсеңер да, и сотрудниктер да позитивдүү, и волонтерлор да позитивдүү да. Ошондой. Азамат, сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат, ушу бизге келип, ушу биздин майрамыбызды тартып, биз менен сүйлөшүп кеткенчи. Бүгүнкү майрам аябай чоң майрамда, анткени баарыбыз мындай уюшуп калабыз бир жергечи. Бир аянтчага топтолуп, Рахмат чоң. Иш арасы оң өтсүн. Рахмат, силерге дагы. Рахмат. социальный жактан жетишпеген, жумушу жокторго, пенсионерге жардам берип, ошол кийинки жаштарга үлгү болсун деп, ал жерге ярмарка уюштуруп атабыз, карылар күнүнө. Анан ошол кийинки жаштарга бизге бир үлгү болсо экен, акыл насаат идея, ошо Кыргыздын кол өнөрчүлүктүн дүйнөгө таанытып, ошо өзүбүздүн жасаган буюмдарыбыз, баалуулуктарды өйдө көтөрүү. Анан ошо силерден пайдаланып, бүт кыргызстандыктарды бүгүнкү карылар күнү менен куттуктайм.
узун өмүр, ден соолук, бакубат жашоо, кийинки жаштарга үлгү болуп, жакырчылыктан чыгып, биздин Кыргызстан өнүп, өсүп өркүндөй берсин. Биз Садыр Жапаровдун 2 жылдан бери ушул биздин немелерди колдоп, кол өнөрчүлүктөрдү өнүгүүсүн колдоп 2 жылдан бери ярмарка уюштуруп келатабыз. Бүгүн да биз ошо карылардын өзүбүздүн жасаган оокаттарыбызды, үйдө отурган кыз келиндердин шибени секте тиккен буюмдарын бүт ярмаркага алып чыктык. Бу да болсо биздин баягы карыларга, жумуш жок отургандарга жардамыбыз болот да. Эң сонун негизи эле карылар үчүн ушундай кол өнөрчүлүк менен алектенүү, аларды мындай хобби катары же убактысын пайдалуу өткөрүү үчүн бул эң сонун мүмкүнчүлүк болсо керек. Негизи эле сиз көп иштешип келесиз да. Улуу муундагы биздин аталар, аталар, энелери кандай мындай комментарий берип келишет бул боюнча? Биздин улуу көбүнчө биздин кол өнөрчүлүктөрүбүз унутулуп калган да. А бул Кыргыздын касиеттүү ата-бабаларыбыздын жасалган буюмдары, мынакы саймачылык, кийиз жасаган, калпак жасаган, азыр экопринттерди өнүгүп атпайбы? Бул жанакы Кыргыздын улуттук кийимдерибиз унутулуп баратат. Чапандарыбыз, тондорубуз, чеппе, чырмай дегенчи. Мына биз ошону жаштарга үлгү болсо экен деп, ошону не только карылар эмес, бизде жаштарды да тартып атабыз. Үйдө отургандар тартып, мына кол менен курчакты окуп атабыз. Сайма сайып атабыз, кийиз менен жасап атабыз. Бул бир чети пенсионердин акчасы аз да, билесиң. Бул кошумча болуп атпайбы? Эч ким дары дармай кыз келинден келе акча дедирбей, анан бул жерден дагы бул пенсионерди баягы биз эмек алсак, жумушка эметсе, аларга стимул болот экен да. Айрыкча 70тен өткөнүм, мына мен өзүм 70 жаштамын, 2-урпада инвалидмин, но зато мен ошолорду стимул берип атам. Үйдө отуруп калбай, эл менен аралашып, мына бүгүн көрүп атасыңар. Бизде толку карылар эмес, менде майыптар да бар. Майыптардын жасаган оокаттарын көргүлө, пенсионер ошол карыларды, баягы карысы бардын ырсы бар дейт да. Биздин максат ошол жаштарга үлгү болуп, унутулуп калган нерсени кайра көтөрүшүбүз керек да. Сегодня 1 октября, Международный день пожилых людей. 19 лет назад, в 2005 году, организации неправительственные, которые помогают пожилым людям, работать с пожилыми людьми, объединились для того и решили в этот день проводить особое мероприятие для пожилых людей и с пожилыми людьми. Сегодня это мероприятие поддерживает и наше профильное Министерство социального развития, и мы благодарны ему за это. Но инициатива по-прежнему исходит от неправительственных организаций, которые объединены в сеть AgeNet International. В этой организации состоят организации из Кыргызстана и, кроме этого, еще организации из стран СНГ, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, России. И цель помогать пожилым людям.